Амансыздарбы, урматтуу калкым, кыргыз тилин кадырлаган көрөрмандарым. Бүгүнкү сабагыбызда сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн 3-чү түрү сырдык сөздөр менен таанышабыз. Сырдык сөздөр деген эмне дегенде, алар адамдардын ички сезимин билдирген сөздөр кирет. Жана айбанаттарга, жаныбарларга карата колдонулган сөздөр сырдык сөз болуп саналат. Адамдардын ички сезимдери кубануу, коркуу, чоочуу, маашырлануу, канааттануу, суктануу, таң калуу, жаман көрүү, мына ушул сыяктуу сезимдер менен айтылат. Мисалга келтирсек, капырай, ушуну кантип билбей калдың? Капырай таң калууну билдирген сырдык сөз. Каты күн, торпок чайнап кетпедиби? Каты күн чочуп кеткендики. Кап, муну сен укпай калдың. Кап десе өкүнгөндү билдирип атат. Чиркин өмүр, өтүп кеткенин карачы, өкүнгөндүктү билдирип атат. Каты күн сүт ташып кеткен тура, каты күн чочуп кеткендикти билдирип атат. Баракелде, бала эмес бекен, сыймыктанууну билдирип атат. Же болбосо бали, ушундай да кымыз болот экен десе, демек суктанууну билдирип аткан сөздөр. Жана айбанаттарга карата колдонулган сөздөр. Чиге, малды айдаганда, өш, малга карата айтылат. Чү, жаныбарым, чү десе, минип аткан атына карата айтылып аткан сөздөр. Мый, мышыгым, күчүгүм деген сыяктуу сөздөр сырдык сөздү толуктайт. Урматтуу көрөрмандарым, дайыма берип аткан сабактарымдын баарыңарга тең жугумдуу болушун каалайм. Саламатта калгыла.